ката жасашат да. Көзү көрбөй сокур болуп калат. Глаукома деген коркунучтуу оору бар. Кеч болду деген. Көздүн кургоо синдромуна алып келет. Телефон карай берип көзүң ушундай болуп калды. Операция жолу менен өзүнө келе турган нерсе. Карылык деп көзү көрбөй калга чекти. Көз айнек баарына ыңгайлуу болот. Арыбаңыз көрөрман, сиздер менен Ак ниет подкасты. Бүгүнкү берүүдө биз күн сайын колдонгон, бирок анчейин маани бере бербеген көз саламаттыгы тууралуу сүйлөшөбүз. Ал үчүн биздин студияга офтальмолог Акжол Досматов келип отурат. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Кандайсыз? Кандай келип алдыңыз? Жакшы, чоң рахмат. Өзүңүздөр кандайсыздар? Сонун, рахмат. Алгач эле Акжол мырза, сиз өзүңүз жөнүндө биздин көрөрмандарга, угармандарга тааныштырып өтсөңүз, Саламатсыздарбы? Мен атым Акжол. Мен врач-офтальмолог. Көз оорулары диагностика, дарылоо жана операциялар менен алектенем. Чакырганыңыздар үчүн абдан кубанычтамын. Чоң рахмат, Акжол мырза. Айтсаңыз, ушул эмне үчүн көз дарыгери болом деп тандадыңыз эле? Бир аз сизди ачалы, бүгүнкү подкастта. Көз дарыгери негизи медакадемияны 6 жылдык окууну бүткөндөн кийин хирургия эмес, көз дарыгери эмес, мен сабак берем деп эңсеп жүргөм. 6 жыл окуу бүткөндөн кийин мен эл аралык Адам университетинде чет элдик студенттерге сабак берип жүрдүм. Бирок 1 жыл өткөн соң бир аз меники эмес экенин сезгенимден кайра мындай айтканда узкий специалист болууну каалап туруп, ушул көз дарыгери офтальмология бөлүмүнө тапшырганмын. Чоң рахмат. Анан ушул көз жөнүндө сүйлөшөбүз деп калдык. Анан ушул көздүн күнүмдүк кам камкордук үчүн адамдар көп эсе кам көрүүдө эмнелерди ката жасашат да? Жакшы суроо бердиңиз. Бул өтө көп кездешет. Мен ар бир келген бейтаптан баарынан эле байкайм. Бейтап эмес, өзүм тааныш досторумдан, туугандарымдан баарын байкайм. Бул эң эле биринчиси көздү бат-баттан ушалоо, өзгөчө кир колдору менен да, таза болгондо деле, кир кол менен болгондо деле бул мага эмес, негизи эле бул жакшы көрүнүш эмес. Бул ушул жаман адаттардын бири. Андан сырткары, мисалы биз азыркы заманда гаджетти көп колдонобуз. Абдан көп колдонобуз. Ошону тынымсыз көп колдонгондон зыяндары тартып жүрөт бейтаптарыбыз. Андан сырткары гаджет эмес, ошол эле китеп окуганда биз гигиена, чтение дейт, ошо китеп окуу эрежелерин туура сактабагандан, жарык аз болгон жерде окуп, көздөрүнү көп чарчатып, кыйнап коюшат. Ушундай көп адаттар бизде байкадым да, ушуну бизде көп кездешет экен. Дагы кайсылары кошумча? Эң негизгиси ошо кир колдору менен, негизи эле колдор менен көздү ушалаган. Бул жагымсыз адат, көрүнүш болуп эсептелет. Чоң рахмат. Ушул биздин угармандарга, көрөрмандарга эң эле маанилүү кеңеш болуп өттү. Анан ушул көз саламаттыгын кантип узак убакытка сактап калууга болот да? Мисалы, биздин жашыбыз барган сайын эле мындай көзүбүздүн көрүүсү бир аз начарлап бараткан учурлар дагы жок эмес да? Сиз адис катары эмне дейт элеңиз? Биринчи эле бул эң кайсы бир оору болбосун, аны айыктыргандан көрө профилактика кылган жеңил түшөт. Баардык мааниде профилактика эң жакшы болуп эсептелинет. Жылына бир жолу врач, офтальмолог хотя бы бир жылына бир жолу көрүнүп койгон эң жакшы болуп эсептелинет. Анткени көп оорулардын белгиси да болбойт. Мисал катары айтып кетсем, бизде глаукома деген коркунучтуу оору бар, айыкпас оору бар. Анын түрлөрү бар. Мисалы, ачык бурч глаукомада эч кандай симптом бербейт. Ал баш оорубайт, көз оорубайт, талбайт, адам көздүн курчтугу да жакшы болуп жүрөт. Биздин таблица бар, тамгалардан турган, ошонун баарын окуйт. Бирок күндөр өтүп, жылдар өтүп, бир күн ал көзү көрбөй сокур болуп калат. Ошондо гана билинет ал адамда глаукома бар экени. Учурдан пайдаланып, өзгөчө 40 жаштан өткөн кишилерге дейин, кишилерге жылына бир жолу көздүн басымын текшерүүсүн сунуштап кетет элем. Жылына бир жолу сөзсүз түрдө. Анткени айтып кеткендей эле бул симптом белгилери болбойт. Кеч болгондо көп биздин бейтаптар өзү
бизде көрүнөт, башка шаарга барат, чет өлкөгө чыгат, бирок бүт дарыгердин жообу бир болот, кеч болду деген ошондой. Чоң рахмат. Анан бизде көздүн көрүүсүн мыкты сактаган витаминдерди сунушташат көбүнесе, омега 3 жана башка витаминдерди. Анан булар чын эле көздүн көрүүсүнө жакшыртууга жардам береби? Бул жерде эми ар бир дары же башка нерсе бул жеке бейтап менен врачтын ортосунда сүйлөшүлүп берилген дарылар болуш керек. Ооба, жардам берген жерлери бар, бирок бизде көбүнчө врачка барбай эле өзү тамызат. Ооба, ал андай учурда мен айта алам, эффект бербейт чындыгында. Эң жакшысы ошолорду алдын алыш үчүн врачка көрүнүп коюп, жакшы тамактанып, ден соолугун карап жүрсө болду. Калган жагы жакшы болот ошол эле. Эгер керек болгондо мисалы көз дарыгер өзү жазып берет, сунуштап, сизге бул дары керек, сизге бул витамин керек, керектүүлөрүн жазып берет деп айтып кетет элем. Чоң рахмат. Анан эми көздүн саламаттыгын сактоодо бул боюнча андай эл арасында кандайдыр бир мифтер барбы сиздер билген? Мифтер көп. Мифтер аябай эле көп. Мисалы азыр миф эмес, эми кандай бир реклама чоң жүрүп жатат. Бул жерде мен көп бейтаптарымдан кездештирдим, бир очки сатып алат. Ал очкиси арзан эмес, кымбат баада, баасын айтпайм, фирманы деле билбейт экен, бирок ошолор мисалы глаукома же катаракта же башка оорудан же көзүндө минусу болсо же плюсу болсо ошону айыктырат деп таккандар көп. Бирок бир жыл тагып келгендер да көрдүм, айтат эффект болгон жок, кайра начарлап атат деп. Дагы мифтер боюнча мисалы ошо сабиз жесе дейт. Бирок негизинде сабиз пайдалуу, жейсин, овощ, фрукты дайыма, мөмө жемиштер дайыма пайдалуу болот. Буну колдойм. Бул бир гана көзгө эмес, жалпы эле организмге өтө пайдалуу нерсе. Жей бериш керек. Эми анда өлчөм эмес. Жатып алып эле кечке сабиз же деген көз көрүп кетти деген бул жалган да, мисалы. Чоң рахмат. Анан Акжол мырза, алдыда айтып калдыңыз, ушул бул тармак сизди өзү эле тартып кетиптир да. Анан ушул Баткенде биз жакында эле кабардар болдук. Сиз өзүңүз ушул атайын көз айнектерди саткан дүкөн ачыптырсыз. Анан негизи көбүн эсе ошол медицина тармагын аяктаган бизде Баткенде абдан көп жаштар бар. Анан ошол жаштар көбүн эсе шаарга, башка жакшы шарты бар жерлерге катышат да. Анан сиз бул жакта негизи көз айнек дүкөн ачуу дагы өзүнчө оңой эмес да. Анан эмне себептен Баткенде жүрөсүз, эмне себептен же кайра эле өзү Баткен тарттыбы сизди, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Эми чындыгында бул биринчи кезекте мен бюджетте окугам, медакадемияда, мамлекет алдында негизи эле карызым бар. Түз маанинде эле алганда карызым бар. Мен отработка кылып беришим керек. 2 жыл ошо менен бар. Мисалда Кызыл Ай коом менен да иштешем. Алар менде окууга мени жөнөтөт. Ошол эле учурда аларга да менин отработкам бар. Ошо боюнча келгем. Ошо боюнча келип туруп, анан сездим кармалышымды. Кээ бир көйгөйлөрдү билдим. Кээ бир көйгөйлөрдү кантип чечишин, ойлонуштун жолдорун таап, ошол эле мисалы оптика салонун ачтым. Бизде оптика салону бир аз аксагандыктан өтө керектүү деп келгениме канча 3-4 ай болсо, ошондон эле байкалды. Бейтаптар кээде Ошко чыгып калат, Бишкекке барат, атайын жасатайын деп, же өздөрү туура эмес алып калат. Ошон үчүн бизге көрүнгөндө биз бейтаптарга рецепт жазып беребиз. Ушундай очки тагасыз деп. Ошондо мүмкүнчүлүк болбой, же шаарга барсак кымбат болуп калып, ошол көйгөйдү чечиш үчүн оптиканы ачып, негизи оптиканы ачаардан алдын кайра кетем деп жүргөм. Шаарга кайра кетебиз деп үй бүлөм менен жылабыз деп жүргөм. Эми насибинче биякта иштейбиз. Өзүм негизи Баткенден болом. Эми элге жардамым тиеп атканда бир жака башка жерге бир аз жылгымда келбей калат экен. Эми азырынча бияктабыз. Биякта калабыз деген ойлор бар.
Чоң рахмат. Анан Акжол мырза, сиз бул сферада жүргөнүңүзгө канча убакыт болду? Канча жылдык тажрыйбаңыз бар дегендей? Тажрыйбам негизи эле медакадемияны бүткөндөн соң 2021 жылы бүткөм. Медакадемияны бүтүп кийин ошол чет элдик студенттерге сабак берип жүрүп офтальмология бөлүмүнө кызыгып ошондо барып көрдүм. Бир эки жолу барып мага жагабы жакпайбы, кайра эле адашып калбайын, убакыт жоготпоюн дегенден катышып жүргөм. Ошо 2021 баштап ошондо чечкем болду, офтальмология бөлүмүн тандайм. Анткени ар бир бейтап жөн эле кадимки дарылоо болобу же операциялар болобу, ар бири сени карап жылмайып, жүзүңдү таанып, рахмат айтканда башкача сезимдер болот. Кубанып, ошондо эле жаккан, тандагам, все болду деп 2021 тапшыргам ординатурага. Ошодон бери жүрөм бул жакта. 4 жыл болуп калды, 4 жыл болуп калыптыр, 4 жыл болуп калды. Чоң рахмат. Ал эми ушул сиздин тармагыңызга кайра кайталы. Ушул телефон, анан ноутбук, планшет бул көп учурда көп караган адамдардын көзүнө кандай зыян келтирет да? Бирок телефон карай берип көзүм ушундай болуп калды, андай болду деген сөздөрдү көп эле угуп калабыз го. Жакшы суроо, өтө актуалдуу суроо. Чындыгында бунун туура жерлери да бар. Анткени азыр биз ошо телефон, компьютер караганда кээде жөнөкөй ирмегенди унутуп коебуз. Биздин көңүлүбүз ошо экранда болот дагы. Кадимки минутасына мисалы 15, 16, 17 жолу ирмеп турсак, ошол сан азаят. Бул биринчи эле мисалы көздүн кургоо синдромуна алып келет. Көзүбүз таалыйт. Ошондой эле көп көргөндө көздөр убактынчалуу бир аз көздүн куштугу төмөндөшү да мүмкүн. Ошондой жерлери бар. Бирок аз замандын талабына эми адамдарга көрбө койбоо деген туура эмес. Аны койдура да албайсың. Бирок мен айтып келет элем, эрежелерин сактаса, мисалы 20-20 деген эреже бар. 20 минут компьютердү экранын карап отурду и 20 секунд эс алыш керек. 20 секунд эс алыш керек. Эс алып компьютерден эмес башка жакка карап 20 секунд көнүгүү жасап койсо болот. Мисалы эң жакшы результаты бере турган көнүгүү көздүн алдындагы нерсени көрөт, бир буюм затты коюп туруп, и андан сырткары 20 метр алыста турган нерсени көрүш керек. Ошондой эреже ошого 20-20 деп аталат. Ар бир 20 минутта 20 секунд 20 метр аралыкта алысты жакынды салыштырып көрөт. Көз алыс жакында көргөндө бир аз эс алып калат. Күнүнө 2-3 жолу жакшы эффект берет. Чоң рахмат. Анан ушул балдардын көрүүсү деле ошол азыр эми 21-кылым, баарыбызда телефон бар да, керек болсо ушул жаш балдарда деле телефонсуз күн өткөрбөй калышты. Анан ушул гаджетти көп колдонгон балдардын ошол көзүн кантип коргосо болот? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз, Ошол биздин азыркы замандын көйгөйү ошол гаджеттерге келип баары эле такалып калып атат. Чындыгында азыр ошол балдардын көрүүсүнүн начарлашында себептердин бири да болуп эсептелинет, бирок негизги эмес, эми кошумча себеби болот. Бул жерде балдар азыр кичинекей кезинен ата энеси өздөрү берет. Бул бир, кичинекей кезинен эле уже өтө эми баса элек кезги балдарга да берип коет, бул чындык. Андан сырткары азыр таза абада айланбайт, ойнотушпайт көп. Үйдө эле үйдө телефон карап жатат. Таза абага жаш балага өзгөчө таза аба көп керек. Бул эки. Анан эң негизгиси ата энеси байкап туруш керек. Жаш балдардын жоопкерчилиги бул ата энесинин мойнунда болот. Өзү байкаштырып, мугалимдеринен сурап, кандай көрүп атат деп баланын жашоосу менен кызыгыш керек. Анан азыркы кезде кээ бир кишилер суроо берет, азыр чындыгында көбөйүп кетти деп. Ооба көбөйдү, бирок ошол эле учурда азыркы заманда диагностика күчөйдү. Врачтар бар болуп, жетиштүү болуп, бул эми албетте бул плюс жагында болот. Бирок ата энелерге дагы айтып кетерим, балдарга көңүл бөлүп, гаджетти азайтып, мүмкүн болушунча азайтып, мага койсо эми
азыркы заман талабы ушундай. Үй тапшырмасын кыла, башка нерсеси окуйбу, ошолору гана берип, оюн зоогукту азайтып токтотуш керек. Эң негизги таза абада көп болуш керек. Чоңрактан анан ошол канча жаштан баштап көрсөтүп башташ керек да? Мисалы төрөлгөн балдар деле телефонго алаксыйт да. Албетте төрөлгөн балдар. Мен дагы бир эме болуп окуп келгем, чет өлкөгө, Казакстанга чыгып окуп келгем. Бул жерде төрөлгөн эмес, эмелерден баштап көрсө болот. Негизи балдарды көрүү тартиби бар. Бизде ара төрөлгөн балдар деп коет, ретинопатиясы. Ошол ара төрөлгөн ошол кезден баштап көрөт. Анан өз убагында төрөлгөн балдарды 6 айда бир консультация, да, мисалы 3 жашта, 6 жаш мектепке бараарда, ошондо көп нерсеси билинип чечилип калат, байкалат. Анан ал жагы ата-энесинин байкашы боюнча негизинен болот. Анан ошол көздүн катарактасы жөнүндө айтып калдыңыз. Анан негизи эле бул көздүн катарактасы деген эмне? Ал жаш тандайбы же бардык мындай карыларга келеби, ушул жөнүндө билсеңиз. Катаракта бул биздин Кыргызстанда деле кенен тараган көйгөйлөр оорулардын бири. Бул бир гана операция жолу менен өзүнө келе турган нерсе. Катаракта деген жөнөкөй тил менен айтканда биздин көзүбүздүн ичинде хрусталик бар. Ошонун бозомук, бүдөмүк болушу тумандап калат. Бул тубаса болот. Жана жашоо учурунда болуп бөлүнөт. Эми кээ бир травмалардан кийин же кээ бир оорулардан кийин анын көбүнесе карылыкта кирет. Возрастная катаракта деп коет. Чоң ата, чоң апалар карылык деп көп жүрө беришет. Көзүм начарлады, карылык деп көзү көрбөй калгачекти. Бирок бул азыркы заманда оңой жолу бар. Бул операция. Операциянын да азыр түрлөрү бар. Каалаган линзалары бар, баарын койсок болот. Катарактада эң негизгиси канча эрте кайрылса ошончо жакшы. Өзүндө маалыматы болот. Биздикилер көпкө көнүп калыптыр, карылык деп, карылыкка шылтоо кылганы жок. Ал бүдөмүк болгон хрусталикти алып, ордуна таза искусственный линза коюлат, жасалма линза коюлат. Ошо менен жакшы көрөт. Бул бизде азыр мен негизги жумушум медакадемияда, номер 6 клиникасы Исахунович атындагы. Ошол жерде бул операция да бизде жасалат. Операциянын негизи баардык түрү жасалат бизде. Демек, Баткенде дагы шарттар Баткенде бар уже, деп айтсак болот экен. Анан ошол бизди курчап турган чөйрөдө ошол чаңдан, күндүн нуру ошол көзгө кандай таасир берет да булар? Эми биринчи учурда күндү айтып кетсем, бизде күнгө тиешелүү биз тоолуу өлкө болгон үчүн күн бизде көп, өзгөчө түштүк жергебизде, Баткенибизде бизди угуп жаткан бейтаптар баарына сунуштайт элем. Күн коргоочу көз айнек колдонуш керек. Баарыбыз ошо жаш балачактан эле негизи чоң ата, чоң энелерибизге чейин. Биринчи учурда бул күндөн биздин көзүбүздө пайда болгон майлар биринчи ошо күндүн нурунан, ультрафиолеттен пайда болот. Анан көздө бизге пациенттер көп кайрылат. Көп болчу операциянын бири, мисалы птеригиум деп коет. Ал көзүнө эт өскөн. Эт өскөн боюнча да көп кайрылат. Бул да негизги себеби, биринчи себеби бул күндүн нуру, ультрафиолет. Бул жерде да бейтаптарга айтып кетпекмин. Жакшы, бетиге жарашыктуу, ыңгайлуу, эң негизгиси ал очкиде эмеси бар, күндүн нурудан сактайт деген UV 400 деген бар да. Ошондой эмеси болсо, белгиси болсо, ошону алыш керек. Бул күндүн нурудан коргойт. Ошон үчүн ошондой очкини таап туруп, өзгөчө бетиге жарашыктуу, удобный, ыңгайлуу болуш керек, ыңгайлуу. Ыңгайсыз болсо да киши такпай коет. Жарашыктуу болуш керек дегендей сөз да. Ошол. Күндө бул башка өлкөлөргө караганда, мисалы Россия өлкөсүн айтайлы, бул эт өскөн бизде көп кездешет. Кыйла эсе көп. Ошол эле мен коллега, досторумдан сүйлөшүп караганда аларда өтө сейрек. Ал бизде бул тез болчу көрүнүш, тез болчу операциялар да биринин катарына кирет. Ошон үчүн ушундай болбош үчүн күндүн коргоо кара очки көз айнегин тагыш керек. Анан ошол контакттуу линза дейли, ошол линза же көз айнек кайсы бирин тандаган ол? Бул жерде ар бири негизи
көз айнек баарына ыңгайлуу болот, баарына ыңгайлуудан сырткары баарына коопсуз болот. Кээ бир инсандар, пациенттер, бейтаптарыбыз активный образ жизни деп коет, спорт менен машыгат, башка да линза койсо болот сунуштайт элем. Бирок бул жерде контактный линзанын түрлөрү бар да. Биринчи айтып кете берейин четинен. Эгер киши спорт менен машыкса же башка образ очкиде кыйнала турган болсо такса болот. Бирок деген жери бар. Бул биринчи учурда кол дайыма таза болуш керек. Түндөсү ал линза көздүн ичинде калбаш керек, гигиенаны сакташ керек да, баары эрежелерин сакташ керек. Анан албетте кадимки көз айнектен эмне айырмасы бар? Сиз ар дайым алып чечкенде ошо кол кир болушу мүмкүн, же көздү чийип алышы мүмкүн. Бул өзүнүн эрозия, кератит же язва сыяктуу ушундай проблемаларга келечекте эмес, ошол туура эмес колдонгондо алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн көп бейтаптарга эгер көрсөтмөсү болсо гана сунуштай алам. Жөн кезде айтам, көз айнектен өтөрү жок деп. Сунуштап бермекмин. Чоң рахмат. Анан алдыда айтып өттүңүз, ошол бизде дагы мындай көз ооруларынын алдын алууга дейли ошол көз оору көйгөйлөрүн чечүүгө абдан мыкты шарттар бар экенин белгилеп өттүңүз. Анан ошол лазердик коррекциянын артыкчылыктары жөнүндө, анан ошол дагы кандай жаңы технологиялар бар, ошолор жөнүндө токтолсоңуз. Жана биз көз айнек жана контактный линза тууралуу сүйлөп кеттик. Бул лазердик коррекция бул көз кемтиги уже өзгөрүү токтоду дегенден кийин гана жасалса болот. Бул азыркы учурда золотой стандарт болуп эсептелинет. Көздүн минусу барбы, плюсу барбы, ошону жокко чыгарат. Ошону жокко чыгарып, очки таккан болсо, мындан кийин очкиден айрылат деген сөз. Очки жок жүрөт деген сөз. Бирок бир жери бул ошо 18-19 жаштан өйдө болуш керек. Ошол жашка чейин көздүн минусу барбы, плюсу барбы өзгөрүп турат. Анткени бала чоңойот, организм өсөт. Ошол учурда жасалган туура эмес. Анткени операция жасалгандан кийин кайра дагы минусу чыгып калат. Баса жаңы контакт линза боюнча да түрлөрү бар деп айтпадымбы? Мисалы биздин ошол өспүрүм балдарга, кичинекей балдарга ал организм өсүп атканда эгер минусу болсо, минусу да бат өсөт. Ошону кармаш үчүн атайын түнкү линзалар деген да бар. Ошолорду сунуштап тактыртабыз да. Атайын өзүнүн көзүнө формасын алып жасала турган, ар бир бейтапка өзүнчө жасалат. Ошондой линзалар бар. Бул линзаларды сунуштайбыз да. Берги кадимки линзалардын айырмасы ошол. Булар лечебный болот. Минус өскөнүн токтотот. Бул далилденген нерсе азыркы заманда. Өтө жакшы жардам берет. Бирок бул баары ар бир бейтап менен көргөндөн кийин, диагноз такталгандан кийин гана сунушталып бериле турган нерселер. Кадимки көз айнек деле ошондой. Чоң рахмат. Анан ушул көздүн чарчоосу бул кандай ойлойсуз? Психологияга да таасир этеби? Албетте. Көздүн чарчоосу таасир берет. Жанагы ошо гаджеттер колдонгондо, экранды көргөндө көз кургайт, көз кургандан кийин баш ооруйт, сөзсүз түрдө. Баш ооруган адам билебиз, эчтемке жакпайт, бир сөз аз, эки сөз көп, бир аз кыжырданып калат. Андан сырткары бир адам бейтаптар көрүп жүрөм. Мисалы очки керек болгон, көз айнек керек болгондо такпайт. Маанай жогуп кирет. Кийин бир очки, көз айнек жасалгандан кийин көз такканда эле дүйнө жарык көрүнөт, жүзүндө жылмайып пайда болот. Бул бейтап уже көзүңүзгө башкача болуп сезилет. Сизге да эң негизгиси айланасыга мамилеси башка болгондорду өзүм күн алыс эле көрүп жүрөм, байкап жүрөм. Чоң рахмат. Анан ушул угуучуларга дагы көз айнек тандоодо бир кеңеш айтып өтсөңүз, күндөн коргоочу көз айнекти албетте. Күндөн коргоочу көз айнек боюнча туура тандаш керек, эң негизгиси көз айнекти, күндөн коргоочу көз айнекте бизде жана айтып кеткен UV 400 деген белгиси болуш керек. Анан өзүнө жагымдуу, бет формасына жарашыктуу болгонду болду, башка өзгөчөлүгү жок. Ушу жетиштүү болот. Эгер минус же плюс болсо, бейтаптарга сөзсүз түрдө көз дарыгерден кийин ушу рецепт менен алуусу туура болот. Анткени туура эмес тандалган очки биринчиден жардам бербейт, жакшы көргөзбөйт.
анан айтып кеткендей баш ооруу же башка нерселерге алып келет. Ал эми ушул көздүн кандай белгилери ушул дарыгерге көрүнүш керек деген белгилерди жаратат да? Түрлөрү көп белгилери. Бул көзү ошол тез кычышканы, көзү кызарганы же көзүдөн жаш акканы же көп чылпактап кадимкиден мисалы. Андан сырткары алысты же жакынды начар көргөн белгилери көп негизи эле. Но айтып кетейин дегеним, сөзсүз эле бул белгилерди эле күтүш кереги жок. Буга чейин айтпадым эле жана 40 жаштан кийин улуу чоң ата эже байкелерибиз 40 жаштан кийин жылына бир жолу глаукома боюнча көз басымын текшерип турган жакшы, абдан жакшы. Бул көз глаукомасы ушундай, кечиресиз, орусча айтайын, коварный, ал белгиси болбойт. Өтө өкүнүчтүү жери, бул ушу боюнча мен таратайын деп маалыматта бир оюм бар эле негизи. Өтө өкүнүчтүү жери бул тамырды кургаткандан кийин гана бейтап байкайт. Тамырды кургаткандан кийин, ооба. Тамырды кургаткандан кийин, эгер ошону өз убактында билсе, тамчыларды тамызат, көзү эч кандай көйгөй болбойт. Тамчыларды эле тамызып жүргөн менен айрылат. Бул эң жакшы вариант болот, алдын ала алган, ошону билген. Чоң рахмат. Анан ушул бизге окшоп экран алдында иштегендер үчүн көздү сактоонун эрежелерин айтып өтсөңүз жакшы болмок. Ошо жанагы эле эреже 20-20 деген. Күнүнө 2-3-4 жолу, эгер азыр көп биздин ишкерлерибиз экрандын алдында отурганда ошо 3-4 жолу эле жакшы болот. 20-20 деген эреже, кайталап өтөйүн. 20 минут иштейт, 20 секунд эс алат. 20 секунд эс алганда ошо көздүн физиораткасын деле жасап койсо болот. 20 метр алыс жерди көрүп, бет алдындагы зат бир буюмду коюп ошону көрөт. 20 метр ал жактан көрөт. Ошентип 20 секунд эс алдырсын көздөн. Болду. Сөзсүз түрдө таза абада айлануу. Өзгөчө жаш балдардан баштап чоңдорго чейин деле эсептелинет. Чоң рахмат Акжол мырза. Абдан эң мыкты кеңештерди берип өттүңүз. Абдан сонун маалыматтар айтылды. Анан сиздин келечектеги пландарыңызды сүйлөшөлүк, эмне пландарыңыз бар? Пландарыбыз биз 10 жыл, 11 жыл окугана карабастан дагы эле өсүшүбүз керек. Биринчиден өнүшүбүз керек. Бул биздин бейтаптарга баарын эле бул жерде керектүү дарылоо же керектүү операция баардык түрүн алып келүү максаттары бар. Мисалы бизде ошо эттер алынат, же көз жаш акса сөөктөрү тешилет, катаракта жасалат. Бирок ошол эле учурда мисалы лазердик операция жасалбайт. Баткендин өзүндө ушуну алып келиш керек, аракет кылыш керек. Негизи эле дагы кадрларды көбөйтүп, көзгө болгон көйгөй маселесин жок кылуу деген ойлор бар. Буюрса. Анан ушул биздин негизи салттуу сурообуз. Бул баткен сиз үчүн эмне деген суроо. Жооп берип өтүңүз. Көп шаарларды көргөм чынында, бирок баткенибиз киндик кан тамган жер, алтын жерим. Канчалык каякта жүрбөйүн, бат эле сагынып калам Баткенди, бат эле Баткенди көргүм келет. Баткен Кыргызстан ичинде дагы менин сүйүктүү шаарым. Мен биякта төрөлүп өскөм, ата-энем бул жакта. Менин эң жакшы элестерим ушу Баткен менен байланыштуу деп айта алам да. Ишеничтүү түрдө айта алам. Чоң рахмат абдан сонун маалыматтарыңыз үчүн. Сизге терең ыраазычылык биздин студияга биздин чакырууну четке какпай келгениңизге. Ардактуу көрөрман жана угарман, сиздер менен Ак ниет подкасты болду. Бул берүүдө биз көз саламаттыгы тууралуу кеп курдук. Бул үчүн Акжол мырзага терең ыраазычылык. Сиздерге чоң рахмат. Кайрадан Ак ниет подкастында көрүшкөнчө эсен туруңуз.